күндүн урунтуу окуяларын жана көрүнүштөрүн камтыган өлкөдө эми маалымат программасынын жума күнкү чыгарылышы назарыңыздарда. Алдыдагы жарым саатта кызматыңыздарда биздин кабарчылар жана мен Нургүл Курманалиева болмокчумун. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү көрсөтүүлөрдөн кыскача. Таза жана адилет иш алып баруу башкы талап. Президент Садыр Жапаров жогорку соттун судьялары менен жолугушту. Сиздерден эки гана талап болот, андан кийин таза жана адилет иш алып баруу. Аймак өнүксө өлкөнүгөт. Жумгал райондук өнүктүрүү фонду тарабынан 25 долбоор каржыланууда. Алыс каймактагы арымдуу аракеттер Тогуз-Тороо районунда алгачкы жолу асфальт бетон заводу иштей баштады. Тогуз-Тороо району боюнча быйылкы жылга жалпысынан бардыгы 4 километр 200 каралган асфальт төшөө жумуштары. Аялдарга жана жашы жетелектерге карата ырайымсыз мамиле боюнча соттук иштер жогорку сот тарабынан катуу көзөмөлгө алынышы керек жана коомчулукта сот тутумуна наразычылык жараткан көйгөйлөрдү талдап, аныктап, аларды чечүүдө жарандык коомдун өкүлдөрү менен диалог жүргүзүүчү аянтчаларды түзүү бүгүнкү күндүн талабына ылайык чечим. Ушул жана башка сунуш пикирлер президент Садыр Жапаровдун жогорку сотко барып, судьялар менен жолугушуусунда кеңири айтылды. Президент Садыр Жапаровдун жогорку сотко барган иш сапарынын алкагында жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков өлкөнүн сот тутумунда аткарылган иштерге жана сот системасын санариптештирүүнүн жүрүшү тууралуу маалыматын берди жана ага ылайык судьяларга иштерди автоматтык түрдө бөлүштүрүүнү камсыз кылган маалыматтык системалар, сот отурумдарын автоматтык түрдө дайындоо, соттордун курамын түзүү жана башкалар жөнүндө кеңири түшүндүрмө берди. Мындан тышкары президентке аткаруу өндүрүшүнүн бизнес процесстерин автоматташтыруу, сот иштерин жана сот актыларын ачык жеткиликтүүлүккө жарым автоматташтырылган жана автономдоо жарыялоо процессин камсыз кылуучу маалыматтык системалар, санариптик адилеттүүлүк порталы, аудио жана видео жаздыруу аппараттык тутуму, ошондой эле өлкөнүн сот системасынын маалыматтарын иштеп чыгуу борбору туурасында айтып берди. Сот адилеттүүлүгүн орнотуу максатында судьялардын эмгек маяналарынын көбөйтүлгөндүгү сот реформасынын негиздүү кадамдарынын бири болгондугун эч ким тана албайт. Бул сот реформасынын биринчи кадамы Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевдун чечкиндүүлүгүнүн натыйжасында болду десек жаңылышпайбыз. Мамлекет башчысы андан ары жогорку соттун имараты менен таанышып, Кыргызстандын судьялары корпусу менен жолугушту. Зал полностью тартылат, тартылбай калган жери жок. Программалык камсыздоо негизинде 3 бөлүккө бөлүнөт. Судьяларды кыймыл аракетин тартат, биринчи бөлүк, экинчи бөлүк сот отурумунун катышуучулардын кыймыл аракетин тартат, үчүнчү бөлүк сот отурумунун катчысынын кыймыл аракетин тартат. Мындагы жолугушуу учурунда президент ротация оор процесс экенин айтып, бул тармакта ротация эмне үчүн жасалганын түшүндүрүп берди. Аны менен катар ротация учурунда аймактардан келген соттор квалификациясын жогорулатууга мүмкүнчүлүк алып, тажрыйбалуу соттор аймактардагы иштин сапатын жогорулатаарына чоң ишеним артаарын кошумчалады. Да, судьяларга ротация болгон өтө оор болду. Саналуу судья бар. Бир жерден экинчи жерге көчүп барып жашап, иштеш, бала бакыра, үй бүлө менен өтө кыйын. Бирок бул мамлекет үчүн, келечек муундар үчүн абдан жакшы. Анын келечеги мындай бир эле жерде 10-14 жыл отуруп калган судьялар бар экен, абдан көп экен мындай республика боюнча. Бир чети ошол болду, экинчи чети келечек муунга дегеним региондордо иштин сапаты абдан начар. Делаларын жоготуп ийген, 150 делага чейин жоготуп ийген соттор болгон экен мына. Мындай кандай болот ушу турмушта мисалы? Дела жок да. Анан иштин сапатын билбей, эптеп эле барып, тааныш аркылуу, билиш аркылуу, мурдатан барып отуруп иштеп калган соттор ротация болуп бияка келсе, эртең ишти жакшы үйрөнөт. Мамлекет башчысы сот тутумунда кыска мөөнөттө бир топ алгалыктуу иштер аткарылганын, көптөн бери күткөн реформаларды ишке ашыруунун маанилүүлүгүн баса белгилеген соң, жарандык коомчулукта жана карапайым калк арасында байма-бай айтылып жүргөн наразычылык жараткан орчундуу фактылар да жок эместигин эске салды. Мындан улам сот системасында орун алган көйгөйлөрдү чечүү үчүн соттордун ишмердүүлүгүн баалоо институтун түзүү зарылдыгына токтолду. Себеби ар бир соттун иши объективдүү жана ачык айкын бааланса, аларга карата сый же жаза чаралары каттуу колдонулат деди. Сот тутумундагы көйгөйлөр көп жылдар бою чечилбей келгени баарыбызга маалым.
Сот реформасындагы негизги жана эң маанилүү кадам бул судьялардын кынтыксыз иштешин, сот тутумунун ишмердүүлүгүнүн жогорку сапатын камсыз кылуу менен элдин үмүт тилегин актоо деп эсептеймин. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун жетекчилигине сот системасында түзүлгөн жагымсыз кырдаалды жөнгө салуу, судьялар менен байланышкан терс көрүнүштөрдү жоюп, элдин ишенимине ээ болуу, жалпы системаны туңгуюктан чыгарып, алдыга жылдыруу жана судьялардын көз карандысыздыгын бекемдөө милдеттери жүктөлгөн. Ошондой эле соттордун кынтыксыз иштешин камсыз кылуу үчүн жагымдуу шарттардын түзүлөөрү тууралуу айтып берди. Ага ылайык жылдын аягына чейин 40 райондо иштеп жаткан судьялар жаңы үйлөргө кирүүсү күтүлүүдө жана ротацияланган судьяларды кызматтык турак жай менен камсыз кылуу. Облус борборлорунда судьялар үчүн заманбап имараттарды куруу иштери кызуу жүрүп жатканын эске салды. Дагы бир кубанычтуу жаңылык судьялардын ишинин деңгээлин көтөрүү максатында ушул жылдын август айынан тарта айлык акылары көтөрүлөрүн дагы бир ирет белгилеп кетти. Жергиликтүү соттордун имаратынын абалы тууралуу менин маалыматым бар. Ротация болгон судьяларды кызматтык турак жайлар менен камсыз кылуу, соттор үчүн заманбап имараттарды куруу жана областтардын борборлорунда адилет үйлөрүн ачуу иштери кызуу жүрүп жаткандыгын жакшы билесиздер. Кудай буюрса ар бир сотту турак жай менен камсыз кылабыз. Өкмөт тараптан судьялардын иштөөсүнө бардык ыңгайлуу шарттарды түзүп беребиз. Сиздерден эки гана талап болот, андан кийин таза жана адилет иш алып баруу. Сөзүнүн соңунда президент эгерде өлкөбүздө ынтымак жана биримдик болсо, ийгиликтер эселеп көбөйүп, мамлекетибиз тез арада оңолуп, туруктуу өнүгүү жолуна түшөбүз деп ишеничтүү айта алам деген изги тилегин билдирүү менен жалпы кызматкерлерге ийгиликтерди каалады. Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Эргешов Нарын шаарынын жана Нарын районунун эли менен жолугушту. Жолугушууда суроо жооп форматында өткөрүлүп, эл тарабынан айыл, чарба жана социалдык маанидеги көйгөйлөр көтөрүлдү. Айтылган маселелердин чечилишинен сырткары Дубан башчы алдыдагы иш багыттары жана максаттары менен тааныштырды. Теманы улай кийинки материал. Өз көзөмөлүн алып протоколуна да киргизди эле. Нарын район Оттук айылынын тургуну Самар Асылбеков айтып жаткан Байдулуу каналы өткөн кылымдын 70-жылдары курулган. 1000 гектарга чукул айдоо аянтын суга суу менен камсыз кылган канал учурда толук кандуу оңдоп түзөө иштерине муктаж. Сизден сураныш ушу Байдулуу каналын 2023-жылга республикалык бюджетке киргизип берсеңиз суранат элек. Андан сырткары Союз маалында ошо курулуп келаткан БСР токтоп калган. Эгер Байдулуу каналы ремонттон өтүп, БСР урулуп кала турган болсо, 1000 гектарга чейин жер аянт сугатпасат эле, суу басат эле. Дубан башчы бул маселе боюнча ири каражат керектелерин белгилеп, бирок андай акча учурда жок экенин билдирди. Бул Байдулуу канал деп атасыз, аздырмак айдоодо бул 500 миллиондон ашык сметаны талап кылат дейт. 500 миллион сомдон ашык, анан БСР айтып атасыз. Биз киреше булактарын издешибиз керек да. Мына ушу Нарын район тутумундагы Сарой айыл аймагында да суга суу тармагында көйгөйлөр арбын. Тагыраагы элетели жаз айларында ашар жол менен 300 гектар айдоо аянтына суга суу чыгаруу үчүн насостук курулманы ишке киргизишкен. Бирок ал насостук курулма эч бир суу чарба ишканасынын карамагында болбогондуктан жергиликтүүлөрдү бушайманга салууда. Баланска албасак, ошо калып кетчүдөй болуп атат да. Себеп дегенде бир жак карашыбыз керек экен. Быйыл ошо ирригацияга өзгөчө көңүл бургула дегенден ошо элди уюштуруп, өзүбүз каржылап, бюджеттен бир да сом кетирбей 2 миллион сомго 300 гектарга ошо суу чыгардык да. 100 гектары самотек, а 200 гектары ошо насос менен. Баланска өткөрүү боюнча мен азыркы айтып коеюнчу. Мындай жөндөн эле өткөрүүгө болбойт да. İşte tabi bayanan tigi işletsin. Oğuz'a kanda kızıkçılığı var. Bunda alıp gelgende. Ağa bu koşumça çıgaşa bolup atat. Remontuna hiç kim akça jıynap berбесе, mamleket дополнительно бербесе, ал өзүнө эле алгандагы
кызыктар эмес да. Мен азыр эч кимди күнөөлөгөн жокмун. Негизи ошол подходду бир аз өзгөртөлүк, системаны өзгөртөлүк деген нерсени айткым келип атат да. Ал эми Нарын шаарынын тургундары тарабынан кала ичиндеги социалдык өңүттөгү бир катар көйгөйлөр көтөрүлдү. Алардын бири шаардын ичиндеги Шералиев көчөсүн бойлоп өткөн таза суу түтүктөрү жана көчөнүн кароосуз калганы. Шералиев көчөсүндө жашаган элдер форточкаларын ача албайт. Бүгүнкү күнгө чейин чаң ушул көчө Нарын шаарынын толук булгап атат. Бир эле көчө. Бул маселе боюнча учурда тергөө иштери жүрүп жатканы айтылды. Анын жыйынтыгы менен жакынкы аралыкта чуулгандуу бул окуяга чекит коюлмакчы. Шералиев көчөсү боюнча менин маалыматым бар. Мен тапшырманы бердим, ал жерде ошол Минур деген подрядчик иштеген экен. Иштегенден кийин мыйзам чегинде иштейт да, мамлекеттик органдар, бул карательный орган эмес, түшүнүк менен иштебейт, мыйзамдын негизинде иштейт да. Бул боюнча Алтынбек Атокуруч берди олтурат, мен дагы айттым, тапшырма берилди. Жолугушуунун жүрүшүндө суроо жооптон сырткары дубан башчысы алдыда жасай турчу иштери жана максаттары менен тааныштырды. Анда ал эл алдында мындан ары облус башчылар жана мекеме ишканалар бир гана экономиканы көтөрүү үчүн иш алып бараарын билдирди. Эсенбек Сталбай уулу, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө Эми, Нарын шаары. Аймактарда түзүлгөн өнүктүрүү фонддорунун арты менен бир катар социалдык жана экономикалык долбоорлор ишке ашырылууда. Жумгал райондук өнүктүрүү фондусу тарабынан учурда 25 долбоор каржылана баштады. Алардын ичинде жаңы спорт мектебинин курулушу, Соңкөл кинотеатры жана Нарын облустук медиа борборунун Жумгал районундагы имаратын капиталдык оңдоо дагы бар. Бул объектилердеги жүрүп жаткан иштер Мирбек Асаналиевдин сюжетинде. Райондун инфратүзүмүн жакшыртууда өнүктүрүү фондунун бар болушу жакшы. Мына бул Соңкөл кинотеатры курулганы капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Буга чейин чатырынан суу тамып, ичи муздаткычка айланганы баарыбызга белгилүү. Азыркы учурда райондук өнүктүрүү фонду тарабынан мына бул жай капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Жумгал райондук өнүктүрүү фондуна жыл башынан бери жалпысынан 150 миллион сомдук каражатты талап кылган 48 долбоор келип түшкөн. Фонддун байкоочу кеңеши эң орчундуу делген 25 долбоорун жактырып, аларды каржылоону 2-3 этап менен кабыл алышкан. Ал долбоорлордун арасында райондун борборунан орун алган 1968 жылы курулуп пайдаланууга берилген кинотеатр да бар. Бул маданий жайдын капиталдык ремонттун өткөрүлүп жатышы тургундарды кубанычка бөлөдү. Ремонтко райондун акиминин жардамы менен, Жамшит Кадыровичтин жардамы менен 10 миллион сом өнүктүрүү фонддон бөлүнүп берип, ошого акча бөлүнгөнгө жараша ремонт жүрүп атат. Июль айында баштады буюрса ремонтту. Өздөрүнүн баягы смета боюнча, договор боюнча 3 айда 90 күндө бүтөт да. Буюрса ушул ноябрга чейин бүтүп калат деген үмүттө болуп атабыз. Кинотеатрдын кызматкерлери имараттын ичинин суугунан кышкысын элге кино тартуулай алышчу эмес. Жай саратанында ичинин салкындыгы кадимки муздаткычтай эле суук болуп турат. Бирок адистер ага карабай ай сайын берилген план тапшырманын негизинде элге жаңы кинолорду тартуулап, калган күндөрү айылдарды кыдырып мектеп, маданият үйлөрүндө кино коюп келишет. Жумгал районунун борбору чыйек айында талапка жооп берген же бардык шарты менен курулган бир дагы спорттук мекеме жок. Ал эми бүгүн сиздерге жакшы кабар айткым келди. Мына бул көрүп турган күрөш залы райондук өнүктүрүү фондунун аркасы менен 21 миллион сомго курулуп жатат. Бул жай ишке берилсе, канчалаган жаш спортчулар өлкө желегин дүйнөгө желбиретет. Чаек айылы райондун борбору болсо да ушул күндө ден соолукту чыңдоого багытталган бир да спорттук жайы жок. Жыл сайын кичи футбол талаалары курулуп, айыл жаштарынын басымдуу бөлүгү футбол талааларында топ тебүү менен алек болушса, жаш муундар үчүн шарттын жоктугу чоң көйгөй жаратып келет. Жада калса Чаек балдар уландар спорт мектебинин бир каптал урап, чатырынан тамчы тамып турат. Эми узундугу 36, туурасы 18 метрди түзгөн бул күрөш залы жаңы курулуп, ушул жылы ишке берилгени турат. Былтыр октябрь айында башталган. Бүгүн көрүп атасыз, стенасы бүтүп, биякта үстүңкү фермалары бүтүп, терезелери салынып атат. Кудай буйруса, ушу быйылкы жылы ишке берилет. Анан бүтө турган мөөнөтү ушу сентябрда атабыз. Кудай буйруса ошол мөөнөтүнө жетишебестен ой бар да.
Жумгал район аймагындагы 20дан ашуун көмүр кенинен түшкөн каражат райондук өнүктүрүү фонду аркылуу социалдык, экономикалык жана киреше алып келе турган долбоорлорго жумшалууда. Алардын ичинде ирригация, таза суу тармагын жакшыртуу, маданият, спорт, саламаттык сактоо жана билим берүү мекемелеринин имараттарынын оңдоп түзөөсүн өткөрүү, алардын кем каршыларын толуктоого өбөлгө болууда. Жумгал район өнүктүрүү фондусу Адилет министрлигинен 2016 жылы алгачкы каттоодон өткөн. Өз ишин 2019 жылдан бери улантып келүүдө азырчы. 2019 жыл Жумгал район өнүктүрүү фондусуна Жумгал район аймагында көмүр кесимдерден 12 миллион түшкөн. 2020 жылы 24 миллиондой акча түшкөн. 2021 жылы 43 миллиондой акча түшкөн. Бул Жумгал райондук Демилге гезитинин имараты азыркы учурда Нарын облустук медиа борборунун карамагында. Убагында ушул жерде райондук гезит байма-бай чыгарылып турган. Азыркы жергиликтүү бийлик эскилиги жеткен имаратка кайдыгер карабай өнүктүрүү фонду аркылуу 2 миллион сом акча каражатын бөлдү. Азыркы учурда тендер жарыяланып, тендерден уткан компания оңдоо ишин жүргүзүү алдында турат. Маалымат үчүн айтсак, аймактардагы өнүктүрүү фонддору Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 376 токтомунун негизинде каражаттардын 50% социалдык жана инфратүзүмдүк долбоорлорго жумшала турган болсо, калган 50% регионду социалдык экономикалык өнүктүрүүгө жөндөм түзгөн экономикалык төлөө мөөнөттүүлүк жана кайтарымдуу негиздеги долбоорлорго жумшалат. Мирбек Асаналиев, Ниязбек Азизов, Өлкө Деми, Жумгал району. Өлкө борборунан алыстыгы аз келгенсип, географиялык жайгашышы боюнча да оор жагдайдагы Тогуз Торо району өз тарыхында биринчи жолу асфальт бетон заводуна ээ болуу алдында. Азырынча дээрлик бардык айылдары боз ала чаңга баткан электиктерге мындай мүмкүнчүлүк ички инвестицияны мыкты өздөштүрүүдөн улам түзүлүп олтурат. Өндүрүш кубаттуулугу апогейинге жеткендигинде жергиликтүү 50 адисти туруктуу жумуш орундары менен камсыздоого жөндөмдүү ишкананын алгачкы кадамдары кесиптешим Бөлөкбай Шеримбековдун назарына илинген. Көптөн бери үйдө бош отуруп калгандыктанбы, Казарман айылынын тургуну Марилис Сатбалиев өзү жаңыдан гана орношкон асфальт бетон заводунун жабдууларын орнотууга баш оту менен киришти. Жалгыз гана ал сыяктуу жумуштарды эмес, бүтүндөй Тогуз Торолуктардын чечекейлерин чечкилган мындай кадамдардын натыйжасында ушул кезге дейин уюлган чаң алдындагы айылдардын инфраструктураларынын кыйла жакшырары күтүлөт. Алган айлыгыбыз жакшы. Ушул жерде эмгектенип атабыз. Мына Кудай буйруса эл үчүн эмгек кылалы деп атабыз. 10-12 деп алаш дейбиз. Жана жумуш жок, үйдө жаткандар ушул жерге келип, эл үчүн эмгектенем дегендер бош жатпай келип иштесеңиздер болот. Жогоруда өзүңүздөр баамдагандай эң оболу жумушсуздук ооздуктугу өбөлгө жаңы заводдун жабдуулары жоопкерчилиги чектелген Сармат коомий инвестиция түрүндө караган 108 миллион сомго алынып, бүгүнкүгө барысы тең орнотулуп бүттү. Адистердин пикирлерине аталган ишкана кубаттуулугу боюнча Жалал Абад облусундагы өзөңдүү объекттерин алды. Башкасын айтпаганда да анын саатына 150 тонна асфальтты берери коңсуаш өрөндөрдүн да керектөөлөрүн канааттандырууга жол ачпай койбойт. Бирок мындагылардын айтымдарында бүгүнкү иш көлөмү алар каалагандан бир топ аз. 3 километрге Арал Казарман жолун жасаган турабыз жакында. Эми бул бизге аябай аста. Анан бүгүнкү бул заводдун производительности чоң болгондуктан бизге кошумча дагы объем керек да. Ошондуктан биз тиги ушундан пайдаланып акыл ой көзөмбекишке да кайрылып кетет элек. Ошо Тогуз Торо районунун ички жолдорун асфальттаганга кошумча бир 15-20 километрге чейин берсе, биз ошого Сармат ишканасынын өзү күчү жетет, мүмкүн спецтехникалар жетиштүү. Анткени өлкө борборунан да темир жол түйүнүндө алдыганча алыс жогорудагы өндүрүш объектисине битумду ташып келүү ополтодой маселелерди пайда кылары айтпаса да түшүнүктүү. Андыктан бул кемтикти толтурууну жол жана унаа министрлигинин өз жоопкерчилигине алуу зарылдыгы бар. Ал эми Тогуз Тороодо алымсыздаарлык дегенибиз менен жоктон көрө жогору эмеспи? Жолдорду оңдоп түзүүдө ата бабалардан калган баягы эски ыкмалар колдонулууда. Тогуз Торо району боюнча быйылкы жылга жалпысынан бардыгы 4 километр 200 каралган асфальт төшөө жумуштары. Биздерде билесиз, иргиликки метод менен жасалат, кара шагыл аралашмасы менен. Андан тышкары 4 километр шагыл төшөө жумуштары каралган, 4 километр, 3 километр бүгүн төшөлдү, 1 километрге калды да. Сөз акырында Тогуз Торо аймагындагы жолго байланышкан бир жагдай. Баш калага чейинки 700 чакырым аралык 2 эсеге чейин кыскаргандан тышкары, дүйнөлүк стандарттарга тең келтирилгенден Тогуз Торолук таксистердин дагы эле
жол өтө жаман жана узак мезгилде 1000 сомдон түшпөй жаткандыктары өз элин акыркы тыйына чейин тоногондук десек таарынышпас. Бөлөкбай Шеримбеков, Бакыт Самсакунов, Өлкө Деми, Тогуз Торо району. Тянь-Шань электр тармактары ишканасында кышка даярдануу иштери кызуу жүрүп жатат. Учурда жарактан чыккан электр мамычалары алмаштырылып, жаңы трансформаторлор коюлууда. Быйыл бул тармакка оңдоп түзөө иштерине 6 миллиондон ашуун каражат бөлүнгөн. Азыркы тапта даярдык иштеринин 60% аяктап калды. 80 миңден ашуун керектөөчүсү бар Тянь-Шань электр тармагында быйылкы жылга 3 чакырымдан ашуун 10 киловаттык абазымы жана 3,5 чакырымга чукул 0,4 абазымы тартылмак. Учурда иш кызуу жүрүүдө. Иште кагаз номери 3 менен SIP2 провод, эски провод A16-25 кабелдерди SIP2 кабель проводдорун алмаштыруу жумуштары жүрүп жатат. Бүгүн иште кагаз номер 2 менен саат 13:00-дөн 19:00-га чейин башталганбыз. Кудайым буйрса бүгүн 19:00-га чейин жумуштар бүтөт. Адистер учурда калк электр энергиясын бөлүнгөн лимиттен ашык колдонгонун айтат. Алсак Нарын району акыркы июль айында эле 10 миллион киловатт саат электр энергиясын пайдаланып койгон. Мунун 8 миллионун мекемелер пайдаланса, 2 миллионун калк керек деген. Мындан улам электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууну суранышат. Суунун көлөмүнүн астыгына байланыштуу токтобул кезине мен чакырып кетет элем элдердичи үнөмдүү пайдаланганга. Бул деле электр энергия деле жөн жерден пайда болуп калбайт. Буга дагы көп каражат жумшалат. Анан ошону үнөмдүү пайдалансак, элементарный жанагы чыгып баратып лампочканы өчүрүп койсо деле ошол дагы бизге пайда болот эле да. Энергетика тармагындагы жабдыктардын бардыгы Союз маалында орнотулгандыктан эскилиги жетип, байма-бай оңдоп түзөөнү талап кылууда. Мамылардын көпчүлүгү жыгачтан болгондуктан чирип, кооптуу жагдай жаратат. Жыгач мамылар дагы 60 жылдан ашык убакыттан бери алмашылбай иштеп келет. Анын баары уже жеткен чейине жетип баратат да. Ошонун баарын жаңыртышыбыз керек. Көп вложение кылышыбыз керек. Анын баары эле акча экен, анан бизден болсо жанагындай злостный неплательщиктердин эсебинен дебиторубуз көбөйүп, толук кандуу иш жүргүзө албай калып атабыз да кээде. Энергетиктер калк жарыксыз калбоосу үчүн бардык аракеттерин көрүп, оңоп түзөө иштерин дыкат аткарышууда. Авариялык абал жаралып калбаса эле себепсиз өчүрүүлөр болбойт дешет адистер. Нооруз Абылаев, Өлкө Деми, Нарын району. Нарын шаардык кеңешинин 5-чакырылыштагы депутаттарынын кезектеги 14-сессиясы өттү. Сессиянын күн тартибинде жалпысынан 8 маселе каралды. Тагыраагы Нарын шаарында 2022 жылдын 6 айынын ичинде аткарылган иштер туурасында шаар башчынын отчету оголду. Күн тартибиндеги дагы кандай маселелер каралды, ага кабарчыбыз Эсенбек Сталбек уулу токтолот. Күн тартибин бекитип алган ушул 8 маселени кароо боюнча Нарын шаардык кеңешинин кезектеги 14-сессиясынын күн тартибинде жалпысынан 8 маселе каралды. Алардын ичинен орчундуусу Нарын шаарында 2022 жылдын 6 айында аткарылган иштер боюнча кала мэринин отчету угулду. Анда айтылгандарга караганда шаар аймагында 6 ай ичинде арымдуу иштер аткарылган. Маселен, шаар казынасынан сырткары демөөрчүлөрдөн 3 миллион сомдон ашык каражатка бир топ чечилбей келе жаткан көйгөйлөр жөнгө салынып жатыптыр. Ошондой эле шаар башчы Нарын шаарын газдаштыруу боюнча иштер жүрүп жатканын билдирди. Буга чейин ушул Нарын шаарын газдаштыруу боюнча бизге атайын жеке ишкерлер кайрылып, биз мэриянын алдында муниципалдык ишкана түзүп бердик. Анын жерин дагы чарбалык башкарууга өткөрүп берип, бүгүнкү күндө ушул шаарды газдаштыруу боюнча иштер жүрүп жатат. Ошондой эле сессиянын жүрүшүндө кала ичиндеги айрым маселелер боюнча эл өкүлдөрү тарабынан шаардык мекеме ишканалардын жетекчилерине собол салынды. Нарынды жине бериши боюнча да биз мына экинчи сессия өтүп баратат. Мына азыр төрага айтып аткандай бул токтомдо бар. Биз СИСке да биринчи вице-мэрге дагы ушул боюнча тапшырма бердик эле.
Муну менен катар сессиянын алканда буга чейинки сессияларда токулган токтомдордун аткарылбай жатканы да белгиленди. Буга байланыштуу шаардык кеңеш тарабынан тийиштүү тармактарга билдирүү жиберилери айтылды. 5 августта ровно 1 жыл болуптур. Коомдук транспорт боюнча токтомго алындык эле. Ушул графиктерин ретке келтирип, эртең менен кечинде жүрүшүн контролго алып бергиле дедик эле. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошол аткарылбай келатат да. Сессиянын жүрүшүндө мындан сырткары 7 маселе каралды. Алардын ичинен орчундуусу жергиликтүү бюджеттин 2022 жылдын 1 январына карата калдыктын эсебинен Нарын шаарындагы айрым электр отказандарын көмүр отказандарына өткөрүү үчүн 6 миллион 420 миң сом бөлүп берүү болду. Ошондой эле шаар казынасынан Нарын шаарынын мэринин жашап жаткан батиринин ижара акысына ай сайын 11 миң сомдон бөлүп берүү үчүн эл өкүлдөрүнүн добушуна коюлду. Эсенбек Сталбек уулу, Айдын Төлөбек уулу, Өлкөд Эми, Нарын шаары. 1 августтан тарта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлыгы жогорулады. Буга чейин айыл өкмөттө бөлүм башчы болуп иштеген кызматкер 16 миң сом алып келсе, көбөйтүлгөн айлык менен 34 миң сом ала баштады. Соңку 2 жыл ичинде өлкөдө социалдык жөлөк бул социалдык тармактарда иштеген кызматкерлердин айлык маянасы көбөйтүлүп, эмгек акынын жаңы деңгээли пайда болууда. Август айынан тарта бардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлык маянасы көтөрүлөт. Ал үчүн 7-8 миллиард сом бөлүнөт. Мындан тышкары октябрь айынан тарта Өлкө башчы кол койгон жарлыкка ылайык ошентип министрликте, жергиликтүү мамлекеттик администрацияда, мамлекеттик органдын аймактык бөлүмүндө, райондук маанидеги шаардын мэриясында бөлүм башчы же жетектөөчү адис болуп иштегендердин айлыгы орточо эсеп менен алганда 186-251%га чейин көбөйтүлгөндүгү маалыматта белгиленген. Бийлик мындай аракети менен жогорку квалификациялуу кадрларды кызматка тартып, коррупциялык тобокелдикти азайтууну көздөйт. Өзүңүзгө маалым, бүгүнкү күндө муниципал кызматкерлердин адистеринин айлыктары төмөн, ошого байланыштуу биз мына практикада байкайбыз, балдарыбыз ошо иштеп атканда бир ою, бир иште болсо, бир ою какой-то семейный үй бүлөлүк финансылык маселелерди чечүү болгондо, бүгүнкү күндө мен ойлоймун ушул 100%га көтөрүлүп атат жарлыкка ылайык. Биздин кызматкерлердин көрсөткөн кызматын, сапатын мындан да жогорулайт деп эсептеймин. Бул биз үчүн чоң дем болду. Биз аябай ыраазычылыгыбызды билдиребиз Кыргызстан президентине. Биз жакынкы күндөрдөн баштап эле массалык маалымат каражаттарынан окуп, аябай кубандык. Бүгүнкү ушул базар экономикасында жашап жаткан бизге окшогон мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге өз убагында мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүп жаткандыгына аябай ыраазыбыз. Маяналардын жогорулашы мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын ишинин натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу максатындагы кадамдардын бири. Алсак Флорида Цой мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштегенине 54 жылдын жүзү болду. Администрацияда эмгектенген кызматкерлердин арасында эң улуусу жана тажрыйбалуу адис саналат. Алгач 120 сом айлык менен мэриянын уюштуруу иштери бөлүмүнө жумушка орношкондугун айтат. Ал буга чейин бийликке келген президенттер айлык маянаны көтөрүү боюнча убада бергени менен иш жүзүнө ашпагандыгын белгилейт. Но почему-то до нас не доходило всегда. Ну, я понимаю, дефицит бюджета. Айлыкты көтөрөбүз деп көп жолу убада беришти, бирок иш жүзүнө ашпады. Албетте, бюджеттин жетишсиздиги негизги көйгөй болуп келгендигин баарыбыз билебиз. Ал эми Садыр Жапаров эл менен жолугушканда айткан болчу, көптөгөн реформаларды аткарабыз деп. Мына, азыр турмушта баары ишке ашып жатпайбы? Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө электр энергиясын төлөөгө жеңилдиктерди түзүп берди. Мен ойлоймун, кантип дефицит болуп турган казынабыздан мамлекет башчы жол таап, камкордуктарды жана колдоолорду түзүп берип жатат. Азыр болсо, бизден мамлекеттик кызматчылардын көптөн күткөн айлык маселесин чечип жатат. Албетте, биз өлкө башчыга таазим кылуубуз керек. Вот это вот проводит жизнь. Пенсии, пособия, все это сейчас повышается. Ну вот по зарплате мы, конечно, ждали все. Ал эми жарлыкка байланыштуу Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров айлыгы көтөрүлгөн мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге өзүнүн социалдык баракчасы аркылуу кайрылуу жасады. Анда өлкө башчы ар бир мамлекеттик кызматкер ар күнү жумушка баратканда бүгүн мен мамлекетиме кандай пайда алып келем деген жигердүү дем менен келиши зарылдыгын. Ар бир кызматкер иш жүзүндө өз мекенинин патриоту, атуулу болушу кажет деп айткан.
Ошондой эле өлкө башчынын кайрылуусунда мындан ары жаңы көч, жаңы көз караш менен өнүгүү мүмкүнчүлүгү мол болгон өлкөнү алдыга сүрөөгө жаркын келечек үчүн аракеттер көрүлө берерин кошумчалаган. Өзүмдү мисал катары келтирсем, мен ошо Кызылкая шаарынын мэриясында башкы адис болуп иштеймин, эмгектенемин. Эмгек стажым, ушу мамлекеттик жана муниципалдык эмгек стажым меники 15 жыл болуп калды. Буюрса, ошол 15 жыл болуп иштегендер эмгек стажына карап туруп, баягы негизги сумма бар 7040 сом. Ошого карата 5%, 10%, 15%, 20%, 25-30 болуп ушинтип эсептелине берет экен. Бүгүнкү күнгө чейин мен алган айлыгым 15600 сом болгон болсо, башкы бухгалтерибиз жаңы неме менен эсептегенде начислениясы 30 миңден ашуураак болуп калат экен. 4 миң алат эдем, 6 миң болуп калды. Жакшы эле кошулду. Мен группадан чыккам да. Жапаров жакшы алып кетип атат, жакшы. Дарыгерлерден, мугалимдердин немесин көтөргөн жакшы болду. Мына инвалидтердин немелер жакшы болду. Жөлөк пулдары. Мына больницада көп нерселерди неме кылыптыр, бекер кылыптыр. Азыр роддомдо төрөгөндөрдү ошолорго акча төлөбөй тургандыр, ошол жакшы. Президентибизге жакшы рахмат. Мына айткан убадаларын кылып атат. Жолдор болуп атат. Мына Көктасар, Кызылкаядабыз. Кызылкаяда жолдор бүтүп атат. Жакшы. Пенсияны көтөрүшүп атат деп макташып атат элдерден. Кыргыз бийлиги буга чейин социалдык тармактагы кызматкерлердин айлыгын көбөйтүү максатында бюджеттен 26 миллиард сом кошумча бөлгөн, анын 16 миллиард сому билим берүү тармагына кеткен. Андан сырткары дарыгерлердин айлыгына 50%, маданият чөйрөсүндө иштегендердин акчасына 100% кошулган. Август айынан тартып мамлекеттик органдардын аймактык бөлүмдөрүнө бөлүм башчысы эми 38.830 сом ала баштайт. Буга чейин ал 17.637 сом алып келген. Аймактык бөлүмдүн жетектөөчү адиси эми айына 32.110 сом алат. Буга чейин аларга 14.442 сом төлөнүп келген. Райондук маанидеги шаар мэрияларында мэриянын бөлүм башчысынын айлыгы 39.785 сомго жогорулады. Буга чейин аталган кызматтагы кызматкерлер 16.881 сом алышчу. Айта кетсек, соңку жылдары Кыргызстанда калктын эң бай жана эң жакыр катмарларынын ортосундагы айырма азайып бараткандыгы экономика тармагындагы серепчилер белгилешүүдө. Бүгүнкүгө кесиптештерим үлгүрүп топтогон кабарлар мына ушулар болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Facebooktагы Нарын медиа борбору, Instagramдагы Нарын медиа лайф баракчабыздан окуп, YouTube'дагы Нарын ТВ каналынан көрсөңүздөр болот. Алдыдагы эртеңкиге күтүлгөн аба ырайынан божомолду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.